бүгүнкү боло турган концерт да кызыктуу болоруна шек жок. Себеби бул эки бир тууган далайдан бери сахна дүйнөсүндө жүрүшөт. Баарыбызга белгилүү болгон заманыбыздын легендарлуу ырчысы Алина Жетигенова, сиңдиси кыз келиндерден чыккан куудул сатирик Назира Жетигенова эже сиңди бириккен чыгармачылык кечесинин тартылуу алдында турушат. Эми булардын чыгармачылык кечеси кандай болор экен? Ага сиздер менен бирге күбө болмокчубуз. 26 күнү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенова, сиңдиси Назира Жетигенова менен биргеликте эки талант кош канат аттуу шоу концертин тартуулашты. Чыгармачыл кечени Алина айымдын көрөрмандары сүйүп уккан ырлары жана Назира айымдын жаңы интермедиялары өзгөчөлөнтү. Эки таланттын концертин көрүнүктүү шоу-бизнес жылдыздары кооздоду. Эки бир туугандын чыгармачыл кечеси 2 жылдан бери пландалып, даярдануу убактысы 2 айды талап кылган. Бул концертте Жетигеновалардын экөөнүн гана өнөрүнө күбө болсоңуздар, кийинки кечеде жетөө болорун күндүн күнөөкөрлөрү белгиледи. Башка концерттер менен айырмасы эми бир туугандар деле коюп жүрөт, бирок бир туугандар бардыгы эле көбүнчө ыр менен, а бу жерде биздин айырма эжекем ырдаса, мен күлдүрүп ошо бир үй бүлөдөн, анан кийин негизги концертке дегиле бул планды деген биз 1 жыл, 2 жыл мурун эле пландаштырганбыз, даярданылганына бир 2 айдай кетти. Жаңы аранжировка, жаңы ырлар, жаңы костюмдар дегенде ошо 2 айдай даярдандык. Мен уже 38 жылдан бери жакшы ырларды жаратып, өзүбүздөр уккандай көп ырлар атактуу болуп чыгып атат. Андыктан бул жолу дагы бул ырларым ошол ырларымдай өмүр узун болуп эл ичинде ырдалып кетсе деген максат менен жакшы аранжировка, жакшы сөз, жакшы оң кылып элге тартуулаганга аракет кылдым. Эки талант кош канат аталышындагы өткөн концерт көрөрмандардын купулуна толуп, өзгөчө кызыгууну жараткан сыяктуу. Эмнеси болсо да, таланттуу үй бүлөдөн чыккан бир туугандарга чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз шоу-бизнесинин дээрлик баарын бийлеткен Well Be бейтобунун хореографы бийчи Максат Токтоналиев сүйүктүүсү Айзада менен баш кошуп 20-июнда үлпөт тоюн өткөрүштү. Жаш түгөлөрдүн заманбап тою Борбордогу ресторандын биринде кыргыз шоу-бизнесинин, маданияттын көрүнүктүү өкүлдөрү жана 2 жаштын жакын туугандарынын курчоосунда өттү. Ал эми бул түгөлөргө өкүл апалык милдети Кайрат Пиримбердиев жана жубайы Эльвира Пиримбердиевага тапшырылды. Ал эми тойго келгендерге сюрприз иретинде 2 жаш папури менен коштолгон ак бийин тартуулашкан. Баш кошкон 2 жаш
АЭЖК ыры менен таанылган эстрада ырчысы Иса Өмөркулов 25-июнь күнү 23 жашка толду. Бул ирет туулган күнүм интервью берүү менен өттү. Бир нече каналдарга маек бердим. Эң кызыгы эртең менен үйдөн шашып чыгып, унаамдын документтерин унутуп кетиптирмин. Унаамды айып аянтчасына токтотуп коюшту. Көп убара болдум. Ал эми кечинде үй бүлөм менен белгиледим дейт күндүн күнөөкөрү. Ырчы мырзага туулган күнү менен куттуктап, чын ден соолук, узак өмүр кааламакчыбыз. Ырчылык өнөргө албетте биринчи кезекте талант керек. Бирок сырткы келбети көлөмүнө да көпчүлүк маани бериши мүмкүн. Тааныштары менен мелдеше кеткен Адлет Азимов 1-июнга чейин арыктайм деп сөз берген. Ырчы жигит бекемдигин көрсөтүп 3 айдын ичинде 22 килограмм салмакты таштаган. Журналисттер менен, алып баруучулар менен спор ойнодук. 1-июнга чейин мен 80 килограмм болом деп убада бергем да, өзүм баягы сөз бергем. Спорт эткенбиз да, анан кийин спорт эткенде алар айтышты, ой, жок, сиз арыкталбайсыз. 1-июнга чейин сиз арыкталбайсыз, спорт этели деп. Анан ошентип спорт этип 3 айдын жана 2,5 айдын ичинде мен 22 килограмм арыктадым. Мен эч кандай таблетка ичпей эле Күйөрмандарынын сын пикиринин негизиндеби же чыгармачылыгына тоскоолдук жаратпасын деген максаттагы Айтор эч кандай каражатсыз жана дары-дармексиз арыктаганын белгиледи. Эркиңизге баракелде деп ырчы жигитке ден соолук каалайлы.